Демек бул сабакта биздин менюбуздун түстөрүн иштеп чыкмакчыбыз. Биринчи кезекте эң маанилүү түстөрдү тандоо булагы бул логотип болуш керек. Жана логотипти колдонуу инструкцияларында төмөнкү кара фонду колдонгону туура экен. Бул бизге төмөнкү 3 түстү берет экен. Кара, кызыл жана ак. Андан тышкары кафеге барып сүрөт тартып келдим. Ошо интерьерге жараша менюнун килбетин жасаганга да мүмкүн болот экен. Бул сүрөт бизге төмөнкү боекторду берди. Андан тышкары ошол сүрөттө мага төмөнкү мозаика декорациясы жакты. Жана тандалган сүрөттөрдүн экинчиси бизге палитранын жылуу боекторун берет экен. Бул учурда мен Adobe Illustrator программасын колдонуп жатам. Бул бизге түстөрүн тандаганга чоң жардам болот экен жана ушул тандоо процессин кыйла жеңилдетет. Эми ушул Illustrator программасынын ичинде түскө тиешелүү жардамчы ыкманы көрсөтүп коеюн. Бул жерден биздин жардамчы каталог цветов тандап алабыз. Ал бизге төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Мисалы, кандайдыр бир түстү тандап, мисалы кызыл дейли. Ошонун негизинде жардамчы түрлүү түстөрдү мындай бири-бирине ылайык келген, кандайдыр бир максатка багытталган варианттарды алдыбызга сунуштайт экен. Мисалы, бири-бирине дал келген гармонияда жаткан же карама-каршы контрасттуу түстөрдү жана көптөгөн бир нече мүмкүнчүлүктөрдү, варианттарды сунуштап, анын арасынан өзүңөргө жагымдуу же долбоордун максатына туура келген түстөрдүн палитрасын тандап алсаңар болот. Мисалы, мен төмөнкү боектордун катарын тандамакчымын. Жана долбоордун алкагындагы түстөрдүн мындай кандайдыр бир белгилүү максатты көздөгөнү, бул мисалы төмөнкү долбоордо тамак ашка ылайык жасап түстөрдү тандасам, мен төмөнкү жылуу, даамдуу, өңдөнгөн же тамак аштардын түстөрүнө окшогон түстөрдү тандамакчымын. Бирок бул палитрада мага төмөнкү жашыл түс жакпай атат. Кандайдыр бир тамак аштын мындай эскилигине байланыштуу ойлорду жаратып жатат. Ошондуктан мен төмөнкү бир аз салкыныраак же муздагыраак жашылдарды тандамакчымын. Жана биздин тандалма жалпы палитрабызга кошуп алабыз. Жана ушул сүрөттө алынган кара жыгачтын түсү менимче биздин долбоорубузга өзүнүн салымын кошмокчу. Аны да кошуп алабыз. Азырынча ушул боектордун тизмеги жетиштүү. Жана эмки сабактарда ушул боектордун палитрасынын жардамы менен өзүбүздүн менюбуздун келбетин келиштирип иштеп баштайт экенбиз.